Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Кайрадан эфирде Санжыра программасы. Бүгүн биз Кыргыз урусунун оң канатына кирген Сарбагыш урусун талкуулайлы деп отурабыз. Биздин бул коноктор менен тааныштырып кетейин. Ортодо турган аксакалыбыз Ахматалиев Асанбек, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгексине кирген ишмер, санжырачы. Андан кийинки жигит Абыкаев Абирбек, санжыра изилдөөчү. Эми урматтуу замандаштар, негизи бул санжыра айтыш оңой эмес. Мына биз ушул санжыраны айтыш үчүн элдерди тактап, талкуулап, анан келип эфирге чыгарабыз. Мына бүгүн өзүнүн урпактары келип отурат. Мен ойлойм, ушул Сарбагыш санжырасын бир толугураак элге түшүндүрүп берет деген ойдо болуп турамын. Эми аксакал, сизден баштасак, бул Сарбагыш бизге де кылжыр деп коебуз. Бул кимдин баласы? Жана кимден тараган? Андан кийинчини айтсаңыз. Баарыбызга белгилүү Адыгине Тагай деген Акулдун балдары болот. Мына ушу Тагайдын 4 баласы болгон. Алар Богорстон, Койлон, Сарбагыш, Карачора. Сарбагыштын эми санжыранын айтуусу боюнча мойнун ичине кыйшайып калган кишиген, ошон үчүн кылжыр деп тарыхта санжырада көбүнчө кылжыр деп аталып калат. Кылжырдан 2 бала болгон, белгилүүсү азыр Орозбакты, Дөөлөсбакты деген. Орозбакты дегенден азыркы Богубуз деген эл тарайт. Дөөлөсбактан азыркы Сарбагыш деген эл тарайт. Эми экөөнүн кошуп келгенде экөө тең эле Сарбагыш. Шындап келгенде бул Сарбагыштар Кыргыздын оң канаты гана эмес, жалпы эле Кыргызстанда эң көп сандагы уруулардын бири. Дөөлөсбактын 4 баласы болгон. Багдөөлөт деген аялынан Токо Жантай, Көкмөнчок деген аялынан Элчибек, аны элде санжырада Таздар деп коет. Кызбийке деген аялынан Манап. Жезбийке деген аялынан Манап. Эми Жезбийке бир айтымда Калмактын кызы экен, бир айтымда Кыпчактын кызы экен. Белек Солтоноев көбүнчө Кыпчактын кызына ойт. Бул колго түшкөн сулуу кыз экен. Аны менен Дөөлөс бой кошуп алып, боюна бүтүп калганда Дөөлөстүн улуу аялы Меншек төрөгөн киши экен. Тигинин боюна бүткөндөн кийин эле бу курсагына чоңойтуп жаздык коюп, шыгылып мен боюмда болуп калды деп жүрүп отуруп, Жезбийке төрөгөндөн кийин эле мен төрөдүм деп бала төрөйт, ошонун атын Манап коет. Манап мыкты чыгат, шунун айтыш керек. Ошол Манаптын тукумдары Кыргыздын, түндүк Кыргызды негизинен 300 жыл бою бип келди десек жаңылбайбыз. Бул даже Манап деген сөз Кыргыздын бийлигинин синоними болуп калган. Кийин Солтонун Манабы, Богунун Манабы, Саяктын Манаптары деп элдүү мыкты кишилердин баарын Манаптар деп коюшкан. Манаптан эми Токодон айтсак, эң улуусу Токо экен. Манап жаш кезинде Дөөлөстүн ошо тың баласы Токо экен. Жантай болсо малдуу бай болуп эле малын качырып эле ошол жүрчүкөн туугандарынан. Анан Токонун эми санжыра азыр тарыхчылар да тактап атат. Мунун өзүнүн эркек баласы жок экен. Багып алган балдары бар. Алар Алла, Чагалдак, Чечей, Өзүк болой. Молой, Өзүк, шулар. Эми Манаптан болсо, убакытка жараша мен Манаптын тукумдарына көбүрөөк токтолоюн. Себеби Тетик Осмон Алы Сыдыктан бери эле Шабданияда тарихи шап деген ошондон бери эле Манаптарды көбүрөөк айтат. Манаптын белгилүү болгон эмелерин айтайын, 2 баласы Sütöy менен Sütökö жөнүндө. Sütöyдөн
Эми bir kızık jeri var. Ошол манап куда түшкөн жердин кызы Sütөйдү көп жактырбай, Sütökö кичүүсү экен, Sütökөгө сен алгының десе, Sütökö айтыптыр. Ой, мен агам турса, анан мен сени кантип алам десе, ошондо ал кыз айткан экен, анда сенин тукумуңдан шар болуп калат деп. Hem kançalık çındığı var. Bu özü elde aytılgan sancıra. Sütöyden Sarseyit. Anan Sarseyit'ten bir tuğandarı da var. Emoşol attı baştusundan ile başlasam Sarseyit'ten Üçüke Tülkü oladı. Üçüke Tülkü dağı şol tündük Kırgızistan'da özünü karatıp, oşonu biliyogu hareket jasap, Talaska varıp, Tülkü oşo Talastın sargısından ayalalat. Anan жүрүп oturup, anan Narınga gelip, oşo жерден arqı Qıtaydaki, emi bir aytımda Noygut'un kızı deyip Жаңыл Mırsan'ı, bir aytımda Çoğunbağış'ın kızı deyip, bir aytımda Çerik'tin kızı deyip жүрөт. Көбүнчө Noygut'un kızı Жаңыл Mırsa deyip, oşol Жаңыл Mırsa kүйögö tiyelek kesken, anan Tülkünün enesi ayalını getirtip jiberet. Eman sebeplerin böyle kızlar bilse gerek. Göçe başlaganda öz atqa minip alıp kaynenesin apatı gibi eşikte alıp berçi dese oşoğa namustanıp Derken, oya Kırgızstan kayneneleri. Çok elin atı derkenler. Anan derken. Anan derken apanı getirgininde apanın sözü eki olba Tülkü getirip jörüp derken getip algan kesiken anan Tülkü Жаңыл Mırsa'nı okup şındığında Жаңыл Mırsa'a üylönüge niyetten eken. Жаңыл Mırsa dağanın kavarını okup anan bir görü alıp tiyip alıp çöreken de jaktırgan eken. Anan Жаңыл Mırsa özü Joker Ahot mergençilik kılıp, itaat etip, taygan salıp жүрgөн kişi eken. Anan Üçüke menen Tülkü dağı oşol Noygutlarga kol salıp Жаңыл Mırsa'nı alganga baratkanda anan bir askanın tübünde biye soyuşup tamay çoğulgan jokerleri menen tamar içip oturganda tayganı menen aňulap жүрgön Жаңыл Mırsa digi askanın üstüne gelip kalat. Oşonun aslında жылкысын тия koyuşatmaz. Oşonun aslında жылkısın tiyip gelişet de жылkı tuğra. Жаңыл Mırsa aşkın. Oşol жылkını kuvup gelip bunu kimler eken dep gelgende anan keyin Bay 7-den bilgen taygan kimden? Жаңыл Mırsa'nın tayganı şıpıldap digi 7 janına varıp kalat. Oşonda Üçüke aytıp jörgen eken, kançıktın kançığı gelip kalgan turbay dep. Anan Жаңыл Mırsa ilgeri bir sirkte rejissör bolup, murda rejissör bolup жүрgön jigit eken, bulan aktık aytkan ele maga. Kiçineki Жаңыл Mırsa jönünde kino tartalıkta yüzül desem, kiçine psikiçki abdan neme kişi eken dep. Emanı bir kuday bile tukkanında benim. Anan oşol yerden Tülkünü atıp, Üçüken atıp jöret. Kançıqatın öçbek turbay var Ondan böyle. keyin kançıqatım şolarga barsam da kançıqatım albayt turbay dep atıp jörgende aljıqlak ja menen atat da. Anan keyin bayaqagası jıgılgandan Tülkü kuçaktap kalsa kim dağı Жаңыл Mırsa dağı tiyip alıp jöreken dep Tülkünü jaktırıp turgan eken. Anan hem Üçüken atkandan keyin bul emleken de ana Tülkünü de atıştaydı şıgılıp ökoşantip Sancıra boyunca. Atakozunu da tatlı. Atakoz çabakta var. Atakoz çabak dörtön ötön. Anan oşolardı da atıştaydı. Anan keyin oşonu menen anan tegi sarbagışlar namustanıp barıp oşol Noygutlarga tiyip Жаңыл Mırsa'nı kolga düşürüp Karasakal Almatay degen bir aksakalga alıp berdi. Bul hem şunu menen bütüp dursun, anın barın jomak köp. Uştenlerden sura var mı? Baykeme. Şu Karasakay Almatay'dı Hudayandan ham oldu da açpay mı? Anan oşonu geýer jerde Karabağ işte açat. Ben karap korsam şu literaturada. Geýer jerde bisin janagı Almatay adım keletçi, Güzökön Almatay'dı. Oşol gibisi toraken ali geçen tamamlay jürümde. Yemi Almatay'da at başılığı azıklar bul azık bolçu dep aytat.
Ошол жерде жанагы эл кошойду жасып жүргөн эме бар. Мен Атбашыда колхоздук, совхоздук, өндүрүштүк башкарманын начальниги болуп турганда Атбашыда ошо 4 жыл жүрдүм. Аны Кара сакал Алматай дейт, эми кээ бир жерде ошо Карабагыш Алматай деп коет. Карабагыш Алматай. Карабагыш болгондо тиги Адыгинеге кирип калат. Адыгинеде 6 уулда. Тагайда 4 ул болсо тигинде. Ошол 6 уулдун бири Карабагыш. Менимче Кара сакал Алматай деген ошол Үчүкөт өлкөнүн кошунунда жүргөн киши. Менимче ошол азыктар дайым Сарбагыштын арасында болгондор. Ошонго чейин эле Сарбагыш пиштешет. Ошол азык деген туурабы деп ойлойм да. Бул эми биздин жантайлар, ошон кеминдеки жантайлар бул калмак болчу дейт. Жок, айткан себеби мындай болуп атат да. Жанагы Тыныбекти Акидин буулу деп жүрүшөт. Боюнчачы. Негизи кимдин Белек Солтоновдун жазганында Тыныбек деген дагы уулу болуш керек деп бир мындай небе менен жазганда эки анжы кылып жазган. Насырдин Бөгөнбай уулунда дагы жаки ушундай бир уулу болуш керек деп жазган да. Анан мындай айтылат экен, Тыныбек күзөккө карып калган кезинде казак аял бар экен. Казак аял эң күчү аял экен. Ошонун боюнда бар кезинде күзөккө ооруп, анан кийин кетээрде тип берки балдарын баарын чогултуп алып айттыр. Боурекил мен кичүү аялым эркек төрөсө ошого энчи бергиле деп калган малынын баарын энчи берет экен. Анан дагы бир сандык алтын күмүштөр бар экен. Ошо эркек эркек болсо ошого бересиңер дейт экен. Анан калганын өзүңөр белгиле дейт экен. Анан ошентип өлөбү, ал өлгөндөн кийин тиги баягылар бергиси келбейт да туугандар, аки эшиге досондорчу. Анан көбүнчө аки неме этиптир да. Баягы казак аялды түркүлөп атып качырыптыр. Казакстанга качып кетиптир. Төркүнүнө. Төркүнү барып Тыныбекти төрөйт экен. Тыныбекти төрөгөндөн кийин бир кезде ошол кезде казак менен кыргыздын ортосунда баягы чабыштар башталып кетет да. Анан баягы акылдуу неме окшойт тиги кайын журтучу кимдин Тыныбектин тайкелери. Ой, балам, бул кыргызды өлтүрүп койбосун балам, муну эртеде эле тиги төркүндөрүнө жеткизип берели деп. Ошол 3-4 жаш кезинде немеге Көкчөндө биздин эл отуруптур. Ошого алып келип туруп, анан кийин көрпөчөнү салып, неме кылып туруп, анан арабча бул күзөккө уулу Тыныбек деп бел немесине жазып, анан ошол жака таштап кетишиптир. Анан таң атпай жылкычылар баягы жылкысын айдап чыкканда баягы бала ыйлайт. Анан таап келип анан окуй ашпайт да. Бир молдо келат дейт, ошо молдону чыкырып алып окуса ошентип жазылыптыр дейт. Бул күзөккө уулу Тыныбек деп. Анан кийин аны аки тарбиялап калат бала кылып. Анан кийин чоңоюп өтүп калганда тиги ким айтат экен, Калматай. Байке, тиги кимдин атабыздын кересин аткарып бунун баягы немени бербейликпи? Бул үйлөндү жайлантып баягы сандыкты берелик десе. Бул менин балам бир жерге да коюптур да. Анан Калматай ошого таарынып алып кетти, неме көчүп кетип калыптыр. Ылдый чүйдү көздөйчү. Айбек, сен айтайын дегеним жана Карабагыш Калматай ушу деген турат. Ошо экил деп тиги айтып атышат да. Сен жанагы Деркен кетип калбадыбы таласка таарынып. Деркен кийин тиги Бешберендерге турмушка чыкты. Ооба. Ошондо тиги Тынай төрөлүп калды беле? Төрөлүп калыптыр. Тынайды Бешикте кесинде алып кеткен. Ооба, Бешикте кесинде алып кеткен. Анан Тынай бир топ эр жеткинче 12 жашка чыкканча ошо Сарбылда Деркендин колунда өскөн. Анан Деркендин арманы бар. Ошол Үчүкөнүн 3 уулу ээлеп алды 3 сууну, караганын бир угдай, карманганын бир Тынайды. Үчүкөнүн 3 уулу дегени ошол Дөөлөткул, Маматкул, Кудаян деген 3 уулу бар экен. Эми алар чыны менен мыкты чыгат. Кудаян кан урчуктап түшкөн дейт го, Анан кийин эми Кудаяндан азыр токумунун дайыны жок. Кайда экенин, эмне экенин. Бул өзү кээ бир санжырачылардын айтканында теге Үштүрпанга барып, анан акырындык менен жүрүп отуруп эме болуп кеткен дейт. Уйгур болуп кетишкен дейт. Эми анысын билбейм, Кудаяндан тукум жок деп эле эсептелет. Сиз жана Тынайдан айтсаңыз, Тынай.
Тынайды улап койсоңуз. Тынай Üçüken'in inisi. Ben ошол Üçüken'den başlayın dedim bilen, no Tınay. Tınay keyin Tınçıgat'tagı tanısan Tınay'ın, tanımasan Ulay'ın dep Kırgızga belin başlaydı. Tınay'dan Taştanlık. Yok, Kara. Tınay'dan Türküden Tınay'da. Tınay'dan 6 bala oldu. Alardan Ulusu Atake satı aldı, Sokur, anan Irıs geldi. Arzıkul Irıskul. Bekmurat. Oşol 6 oldun, mıhtısı Atake oldu. Atake satı aldın tukunları da mıhtı çat. Atake'nin 6 oldu. Şol kimler? Karabek, Taştanbek, Soltanoy, Ablay, Baykişi, Cangişi, Cangişi, Sartay, Sartay, Bozokor diye Cumaş öyle öyle. Bozokor bakma olasın. Bakma olasın. Sartay Kazak'tan gelgen baladı. Kazak'tan imanında bir tarixi var. Atake'nin oşol 6 ulaş oldu. Yemi Karabek'ten, anan keyin emeteyin Karabek'ten 4 oğul. Cantay, Teltay, Moltoy, anan keyin Markozu. Markoza. Hazır Moltoy'dun tokumdары asma kichik eminde turadi, Jantay'dan dile başta hazır tokum yok kaldı. Jantay oğlumda bir Sokur oğlunun arasında bir böcürüt. Anan İsmail'de biri var. İsmail'de Aman'ın balası vardı, Aman balı. Andaytamın hazır anan. Jantay'dan 3 bala. Mahmut, Şabdan, Moltoy. Öyle. Moltoy. Moltoy Gündüz balası da. Jantay'dan bir tuğanı bir tuğanı. Jantay, Teltay, Moltoy, Markoz'da degen. Hatige'den Şabdan, Mahmut Töle degen. Nu Şabdan'da olsa kalaya kalk bilet, bana Alcön'de de kişine aytamın. Aytılabыз. Yaxşı bolu az жақшы тура. Эми жанагы Тынайга келбедик бе? Тынайдын сиз айттыңыз, баласы бар дедиңиз. Ооба. Сокур дедиңиз. Ооба. Сокурдун тугундан да тыл чыккан кишилер бар. Бар. Ушуга бир көңүл бөлүп эле айтып берсеңиз. Сокур. Sokur degen özü, Sokur dep kalganı Azan çakırıp koygan atı başkalı oluş gerek. 40 gün geçeyin gözünü açmak durdu. Anan keyin Sokur dep atı belenen gözünü açıp göre başlaganda dilat Sokur boydan kalıptır. Emi Sokur degen hazır çoğun geminde Kılmagaşı degen ayıl var. Oşol yerde turuşat. Bu Sokurdun 6 balası var. Emi Sokurdun baldarın altı balasın sen bilet ekensin, ben ayağına şeyini hani bilmem. Biroq Sokur tukumundan mıhtı çıkkan, bizde janakı Estir'din el artısı bolup birdi go. Bolot Beşenaliyev degen. Hemen Bolot'un oyunu oynamadı o. Bolot Beşenaliyev. Bolot Beşenaliyev. Ошол Сокурдун мен бешимче Касымбек, Казакбай, Эрназар, Элчибек, Багышбек деген баласы бар. Ошо Касымбектин Болотунан белгилүү жанагы ким Чордо Кыдырбек Кыдырбек Чодурон. Балар bu yakta turат da. Кыдырбек Чодурон Чүйдө. Касымбектен. Ооба. Туурабы? Тура. Значит, Анан алар bu Çoңарыкта турушат. Çoңарыкта туруп, Çoңарыкта эметип калган. Ал жерде жанакы Бейше деген болгон эми ал жерде бар аттар унутулуп калат. Анан ошол значит Шабдандын Төлө деген болсо, Төлө деген Төлөнүн Ибраимы Үркүндө жана карамылтыктарды түшүргөн. Төлөнүн Ибраимы. Ошо Төлөнүн Ибраимы деген Шабдандын инеси Төлөнүн баласы. Ошонун баласы. Ошонун баласы. Төлөнүн Ибраимы деп коет. Төлөнүн Ибраимы 7 киши менен баратып, 3 арабага жүктөлгөн карамылтыкты бешат. 9 araba деп айтылды. 9 araba eкен. 3 араба. 9 араба дейт. Жок, 9 араба дейт. Арабасы айтылбайт. Бул жерден баягы 25-50 мылтыктан бөлүп бербеди. Ооба. Анын тегинтигине ме көлдүктөргө берди. Көлдүктөргө берди.
Бөлдек бар. Айтылған жер ал Ибраим абдан эмекен да. Себеби көл менен ушу кеминдиктердин байланышы бар экен да. 9'u 8'i 9'u günü keminden çıksa götürülüş. Onunda Güngöy'den ot жағышып oturup 11'inde Teskey'den çıkan eken de. Anan keyin Emi 700 karamıldıkta bir aytışat. Мына ушул туура. Болжол менен айтылат да. Болжол менен. Эми аны кандай кылып Бөлберданы катышкандар бар. Эми биздин менин чоң атам колунда өстүм, ошо чоң атам билчүк ичине. Ал өз санжырачы эмес болчу, бирок ошол Ибраимдарды айтып алышты да, колго түшүргөн жанында жүргөн кишилердин ал өзү болуп аптыр. Эми Аксакал, сиз бир аз эсе алып туруңуз. Сиз баягы улуусуз, сулуусуз. Бир аз эсе алып туруңуз. Мына жана биз Жантай деп эдик. Биз жана көпчүлүк баягы баалыктарды өйдө жактан жакшы айта албай калдык. Бирок Жантай десеңиз, мен жанагы Токо Жантай Манап деп атпайбызбы? Манап сиз айтып келип Жантай айтып келесиз. Бирок Жантай десе эле Илмар эле Жантай хан түшүнөт. Айтыңызчы сиз. Бул эми Манаптын мындайча айтканда көпчүлүк байкем айтып кетпеди. Бийликтин баары манаптарда болгон, ошон үчүн манаптар жөнүндө эле көп кете берген да. Жантайды койсо жанагы Айып Атабай деп келип андан аркысы жок болуп калат. А негизи Токо Жантай экөө бир ата бир энеден болуп атпайбы? Жанагы байкем айткан Карабектин Жантайы болсо, байкем мына Узун Ээк Аликке деген китеби чыккан. Ошол китепте мындай жазылган да. Карабектин агасы Таштанбек аябай катуу киши чыгат. Иниси. Анан тиги немени катуу кармап, көп жакшы кылбай анан акыры тиги бойго жеткенден кийин элге уят болбойн деп тиги аял алып берип чоң эмге көчүрүйүптүр. Анан Жантай ошол жактан туулуп атпайбы? Жантай туулуп, анан кийин баягы Жантайдын элинде жүргөндө туулганбыз деп, ошон үчүн атын Жантай койгон экен да. Жантай. А биздин улуу Жантай болсо бизде Кара Жантай деп коюшат. Токонун Жантайы Кара Жантай деп коет. Кара деген эми бул кыргызча жана кара мал деп, чоң мал деп коет. Чоң дегендей сөз экен да. Кара Токо деп. Кара Токо деп коет. Анан мен ушул немени акташ үчүн ичине ак тайгалып атпайбы? Изилдеп отуруп ошо улуу Жантай санжырасы деп болду китеп жазгам. Анан ошондо атын койгонго келгенде Кеңештикте Кеңешбек Дүйшөбаев өзү неме болду, спонсор болду. Анан Кара Жантай деп жазсам, мына эки урматтуу замандаштар. Кара Жантай деп баштаган. Кара Жантай десем тиги аксакалдар немеледи. Кара дегенди азыркы жаштар түшүнбөйт. Өңү негир болгонмун, анан кийин тиги болгонмун деп анан кийин бир балекетти чыгарбасын, башка эле ат койбойсуңбу деди. Анан кийин Кара Жантай, анан Токо Жантай десең да болчудай. Анан кийин мен өзүм баягы Бекбатыр экенин билесиз да. Ичип алганда Ясын великого Жантай деп күркүрөчү да. Ошол сөз кулагыма жаңыратышты. Анан кийин чын эле улуу деген бир чети улуу чындыгында. Улуу Жантай жашы жагынан да улуу болуп атпайбы манаптардан. Анан кийин великий дегенсең да болот, себеби деген өзүнүн жөнөкөйлүгү менен ушундай менен ушул убакка чейин тукумдар ошонун атын алып атат да. Болбосо жөнөкөй кишинин атын албайт эле да. Тукумдар абдан көп. Тукумдар аябай көп. Сиз Жантайдын жинисинен? Мен Жантайдын Атабайынан болом. Атабай. Значит, Жантайдан Жантайдан сары, сарыдан бөрүчөк. Ошон 4 баласы. Бөрүчөктүн 4 уулу болгон. Бөрүчөктө болсо айтышат, энеси боюнда бар кезинде бөрүнүн жүрөгүнө талгак болуп, анан атасы барып атып келип ошол бөрүнүн немесин жегенден кийин Бөрүчөк деген уул туулуп, ал өзү балбан, баатыр, бий болгон киши экен. Жанагы биринчи баласы Атабай биринчи аялынан. Экинчи аялынан Айыпке деген тиги Эдилдин боюнан келген бир калмактардын ханы келиптир ошол күнү. Ошол күнү бала төрөлүп, 1711-жыл болуш керек, мен кичине память болуп атпайбы. Ошондо тиги Айыпкенин немесине урматына деп атын Айыпке койгон экен да, экинчи баласынын атын. Анан кийин үчүнчү баласы бир мындайча айтылат, бир жортуулга барат, кайсыныкы экени айтылбайт. Көлдө деп бир айтат, балким Илеке дегенге жараша мен ойлоп койдум, Иле жактан алып келгенби депчи. 9, 11, 12 жашта айтылат да. Бөрүчөктүн мындай жагынан бир огу канатып кетет. Анан жигиттер менен чаап барса бир келин ошо баласын жетелеп турган болот. Чабылган элдин немеси экен да. Анан жигиттер чаап салат дегенде токтотуп коюптур. Тың бала болот окшойт, тыңбы. Балаттын келинде чырайлуу. Келинде чырайлуу болот, анан кийин ошону өзүнө нике кыйдырып алат да. Анан азыр көзөкөсүнө чейин. Азыр мен кошуп коеюн. Түшүндүрөк, элге түшүнүктүү болсун.
жанагы беришек жигиттери менен жортулда жүргөндө жанагы бала элеке атып атпайбы? Ооба. Атканда жагын бираз сызып кетип атпайбы? Ошондо баланы кармап калганда жанагы беришек айтып атпайбы? Байкагылачы, дагы кимдер болуп жүрбөсүнчө барса анын алачтын жанында келин отурган болот. Эми ар кандай варианттар айтылып берет. Жол келген турбайбы, карачы, албасын. Анан ошону менен тигилгенди өзүнө нике кыйдырат. Күзөк бөрчө ошол кезде кичине улгайып калган кез окшойт. Анан боюнда төрөгөндө күзөк жүрүп төрөтүп эле ушул күзөкө болсун деп аттын күзөкө. Ошондон күзөккө болгон турбайбы? Мен үчүн суроо берген жантай десе эле бар эле жанагы жантай десе эле хан жантайга алып барып чакашат да. Жантай деген урман замандаштар бул Манап токонун бир тууганы Жантай улуу атасынын агасы болот го, чоң атасы болуп барат. Мына ошол тукум Жантай эли азыр бөлүшөктүн илеке деп атабыз. Муну токтоку тукуму деп коет. Эмне үчүн токтоку тукуму дейт илеке? Илеке эми баягы бир кездерде качып бир немеден бирөөлөрдү өлтүрүп алып качып бараткандан кийин бул нарын жакта казан койгонго деп айтышат, казан койгон жерге барганда токтоп калышыптыр. Анан булар токтокулардын баары уста болот негизи. Тогузда токтокунун дарканы, Аликанын ат байлары арканы деген бир неме бар экен, Мамачичкан деген акын болгон дейт чоң эмне. Ошол жазганы бар экен да. Ошол токтотуп калгандан кийин аркабыздан куугунчу келатат. Биз кетелик десе тигилер айттыр, ой биз айыңарды төлөп берип, ошо алып калалык, ошол эле токтоп калгыла. Туура айтасыз. Анан бул жерде эки токток бар. Эски токток менен жаңы токток деп. Жаңысы ат башыга чейин барып келген. Эскиси боюнча көчпөй эле ошол биздин чоң эмде турган боюнча. Бул токтокунун ак жолдун канча баласы бар? Токтокунун эки баласы бар экен, неме деген. Жок, 4 баласы. 4 баласы бар. Бул жанагы Үлүмжү Рай Асан Мамат деген балдар. Асан Мамат деген бар. Жанагы Үлүмжү Рай Асан Мамат. Асан Маматтар эски токток. Жок, байке. Мен жанагы Токтониясов байкенин немесинен тапкам, блокнотунчу. Ошол блокнотто илек неме ак козу анан кийин илеке. Ошо эки бир тууган болот экен. Анан ошолордон анан жанагылар тарайт экен. Ал эми бул чындыгын айтканда илекенин ак козу деген баласы 4 бала тарайт. Сен өзүң немесинде ошол негизи башынан айтылып калганда, мына бул чет тура. Бул негизи жана Калмашуда тургандарбы? Жок, биз Тегирментиде турат. Тегирментиде турат. Илекенин балдары Тегирментиде турат. Мен жанагы сиздикине кошуламын. Ошол Асан Мамыт Үлүмжү Рай болуп туруп. Ошол токтокулар азыр ошо токтоп болуп, токтокулар азыр көбү Тегирментиде. Жана эски токток, жаңы токтокусу дагы. Анан чүйдү Мичурин деген жери бар. Ошол жерде. Ат башында бар экен. Ат башынын Карасуу деген жеринде азыр 41 түтүн болуп тур. Мен иштеген токтоку эметип жүрөт. Немедеки бул жерде чүйдө 2 токтоку бар. Мичуринде? Акбай Ашынын балдары, анан Жоошбай уулу. Булар экөөнү кошкондо мурункулар жана менин балам губернатор тиги болуп калбады. Темирбек Акматалиев. Ошондо келип жүрүштү. Баягы кызмат сурап тиги анан мен тактап сурадым. Канча түтүн токтоку бар деп. Алардыкы 2 токтоку кошкондо 50 түтүнгө жетип калыптыр. Жанагы Төлөнбектин кайындары ошол Жоошбай болду. Кое туруңуздар. Сиз Жантай турбайсызбы анда? Жакшы. Эми биз мындай кылалы. Бул эл баягы Санжираны жакшы түшүнбөгөн адамдар баягы өйдөлдө секире берсек түшүнүш болуп калат. Биз жана Атаке сатып алды деп өттүкпү? Бул Тынайдын балдары Атаке сатып алды. Сатып алдыдан жанагы Солтоной деп айтып кеттиңиз. Атакеден Солтоной деген баласы. Ошо Солтонойдон билесизби, баягы бир сөз бар. Сооронбайдын дүрү бар, дүрдө арыстанын сүрү бар деген. Ошол Солтонойдун Кудаяр Исмаил Чыңгыш деп жүрбөйбү? Чыңгыш деп. Ошону Кудаяр, ошондон Сооронбай, ошондон дүр. Ушул дүр болушпосуна болгон адам экен. Ушунун кандай касиети бар экен? Дүр өзү эми мунун белгилүү киши экен да, бул деген тарыхы бар экен да. Дүрдү Сооронбайдын баягы салбар аялынан төрөлөт экен. Дүр бир жерде конокто турганда Арман келип сүйүнчү айтат экен. Ой, баягы аялың Кудайга шүгүр эркек төрөдү деп. Я деп чочуп кетет экен дагы. Атын коюп бериңиз деп айтканда, ой, сен айтканда этим дүр дейт ушу. Сенин аты дүр болсун дейт.
Ошонун дүр болуп калат. Анан дүр кичинекейинен эле мындай эстүү чыгып, анан Сооронбайды эле көп эметпесе керек, буга шабдан себеп кирип алат да. Ал бир туугандар да, Карабектин балдары. Шабдан келип туруп, анан дүрдү көрүп туруп Алматыга окууга жөнөтөт. Анан Алматыга окууга жөнөтөт, жана Чилебай ошол тамагын ташып жүрөт. Алматыдан дүр гимназияны бүтүп келет. Гимназияны. Орусчаны таза сүйлөп калат. Анан кийин келип анан дүр болот. Дүр мектепти алат жана жаңылышка дүрдүн мектеби деген кичигеминде дагы бар. Сооронбай болуш болгон, дүр болуш болдубу, болгон жок. Болуптур. Болду да. Болсо деле ошол азыраак болсо керек. Анан дүр дүн эми мен билгенден Санжыранын бул өзү жанагы үркүн болбоду 16-жылы. Ошол үркүндө өзүнө тийиштүү элди көбүн алып калууга аракет кылганда үрктүрбөй. Муну эми ал жердеги сарбагыштар кичине чыккынчылык кылды деген сөз бар, кээ бирөө туура кылды деген сөз бар. Анан акыры менен ушул жерден эми политика дебегинин чындык өзү муну орустар өлтүргөн да. Баба билем. Орустар өлтүргөн. Эми орустар Кыргыздын мыктысынын баарын өлтүргөн. Бизден мына дүрдү өлтүрсө, көлдөн жанагы Батырканды, Сагалыны, Нарындан Касмалыны, тиги Алайдан кимдин Курманжандатканын балдарын баарын Балбайды деле өлтүргөн. Балбайды. Ну, Балбайды, Маймылды өлтүргөн. Бул эки мен дагы кошуп коеюн. Бул дүр жөнүндө мына айтып атпайсызбы? Бул Сатыбалдынын Кубат, Ая, Алмагүчүт, Шайбек, Карыөзөн, Чомой деген балдары бар. Ошо Алмагүчүктүн Жамбото, Куттубай, Ажыбек деген баласы бар. Ошо Жамботонун Алсейит, Жантели деген баласы болду. Ошо Жантелинин Шеримбек, Түмөнбай, Турунбек деген баласы бар. Ошо Турунбек, Жантелинин Турунбеги. Анан Сооронбайдын дүрү баягы эле Кожо, Масым Кожо дегенди билесиз го? Максым Кожо деп коет, аны Масым Кожо. Бул баягы орустардын политикасына каршы чыгып турганда анан казактар келип атпадыбы? Токмоктон дейт. Атканда ушул Сооронбайдын дүрүн анан жанагы Жантелинин Турунбегин да атып салды. Белгилүү кишилер болгон, кезегинде белгилүү кишилер болгон. Ошондон кыстарса болобу? Дарыгас бизде азыр Шабдан ушу кезде 90га жакындап калды окшойт. Жумаш өзүнүн уругучу. Жана Бозокордун Жумаш деп коет эмеспи? Ошол Орозобек деген аксакал бар. Ошол айтат, мен бала болчумун дейт, кичинекей. Анан бир күнү эле тиги бир кимдин досу бар болчу дейт, дүрдүнчү. Ошолор жакын тууган болчубуз дейт да. Анан кийин келип эле айтты дейт, сен качып кет, сени орустар аткантат деп. Анан мен эмнеге качам, мага тийбейт деди дейт. Анан чакырып атат деген анан кийин барам деди дейт. Барба десе болбой койду дейт. Барбай дегенде анан мен кичинекей 6-7 жашпын дейби, ошондой болчумун дейт. Анан кийин мени кошо алып кетти дейт. Анан бир 5-6 киши бардык дейт. Анан кийин Сооронбайдын кудасы бар экен ошо жакта, немеде турган, Токмокто турган. Ошонукуна түштүк дейт. Анан кийин тиги дүрдү орустар сурак кылып алып кетти дейт. Сурап отурган бир кезде чыгып айтты дейт, силер тиги кимдикине бара бергиле. Ошол жактан анан кийин мен кечинде бармай болдум деп. Анан кечинде келди дейт, анан баягы кудасы неме жазаптыр дейт. Боруч жазаптыр дейт. Орус бобуру бар го. Анан кийин айтты дейт, мунун да касиети качып калган турбайбы депчи. Анан эртең менен тиги кудасы баягы согум бере албай калганда неме эткенби, иш кылып бир ат бериптир. Карагер ат берди дейт. Анан карагер атты мага мингизди дейт, дүр. Сен эми муну минип кете бер, мен кечке калып калдым деп. Анан менин артыман эле тиги ызчу болуп калышты дейт, дүрдү атып салыптыр деп. Ошондой. Ошондой. Дагы бир жерден биз баягы өдөлдө секирип атпайбызбы? Бул эки биз жанагы Маматкул баягы белгилүү кишилерин айтып өтөлү, убакыт аз калды. Бул Маматкулдун баласы Болот Темир деп едиңизби? Болот Темирдин Эшенгул деген баласы болгон. Болоттун. Ошо Эшенгул, чоң зор Эшенгул дейт. Ошо Эшенгулдун сөөгү кайда коюлган? Эшенгулдун сөөгү эми аргым аргандай айтат.
Эми мен уккан биздин ошол чүйдүн санжырачылары айтат, бул Токмокто Бурана деген эмеспи, ушунун тегерегинде коюлган деп. Ал баягы бир жазуучу болуп жүрүп раматыл кайтыш болуп калды го, Асанбек Истамов. Ал айтат тиги Казакстан жакта бир ыйык мазар бар экен. Ошо жака алып барып Эсенгулду коюп. Анда сөзүңүзгө бара келди. Мен 10 майда bu Türk elinin bayağı forumu olup kaldı. Diye Çimkent'te. Çimkent'te de Çimkent'te. Çimkent'te varsam bayağı şu foruma katışıp otursam aytıp kaldık tınçtık. Biz sana gösterdik Türkistan'da Cenab-ı Hoca Ahmet Yasavi'nin içinde bir Kırgız var dedi. Ben dedim göreyim. 160 kilometre şöyle. Şimdi barıp geldim. Barsam o yerde söylükte tartıp aldım. Yazılıp durat, bardı Kazaktın balbanda batırlar yazılıp durat. O yerde köp kişinin söylüğü tavılıp adresimen, atımdan çıktı deydi. Oşonun biri 1800 yılı koyulgan Kırgızdın iri manavı Esengul dep durat. Жана сиз айткан сөз ушул туура экен. Туура экен. Эсенгул деп жазып турат. Мен даже сөйткө тартып алам. Эсенгул ошол жака коюлган экен. Чындыгында биз Эсенгулду 73 жашында каза болгон деп жүрбөйбүзбү? Туура эле болот, может сизге эсептеген эмес. 1800-жылы Эсенгул кыргыз элинин ири манабы деп жазып турат. Анан Эсенгул жанагы Түркистанга коюлган чын экен анда. Сөөгү ушул экен. Анда мен угуп жүргөн ошол булар эми ормондорду ошол эмени кочкорлук кылып жүрүшөт. Булар кочкордо такыр болгон эмес. Чүйдө бар эле. Анан биздин санжырачылар Эсенгул ушул эле Токмокто деген муну мага Раматылык Истамов айткан. Ой, мен уктум. Билчү да менин кичине билгенимде. Сен билесиң ушуну. Эсенгулдун сөөгү ошол Чимкентте bir Ясуйда өтпөйсүң, ошону айткан. Ошо жака коюлуп турду. Анан мен унуккан жок элем, но мен эсиме алып коеюн деген ошо айтып атканым ошол. Анда чын экен. Анда сиз көрсөңүз, анда чын экен. Мен да бар ошодон Куран окуп койдук. Эми сизге айтам, Эсенгулдун бул 1780-дейбизби, баягы Аблай кыргынында бул Эсенгулдун эмгеги абдан зор болгон. Зор болгон, абдан зор. Мына Эсенгулдун баягы акылдуулугу менен дейбизби, көпчүлүк ушул деле биз айтабыз, Жайыл, баягы Садык, ким Кебекби, Эсенгул деп айтып атпайбызбы? Эсенгул көпчүлүктө баш ийген Эсенгулга. Ошо Эсенгулдун жанагы Сартокум деп атпайбызбы? Бул казактарга берилип кеткен. Сартокум бул Сарбагыштын жери илгертиден. Жанагы Төлөбердини баягы Аблай чапкандан кийин Аблай айтпады, келгиле жер бөлүшөлү деп. Ошондо Төлөберди жөнөтүп атканда Эсенгул айтты, биз көп жерге бара албай калдык. Бардысы кыргыздар качып атат. Ошол барып, ошода элейбиз деп канчабыз кырылдык. Уруулар барбай койду өз жерине деп жана Сартокумду дагы бериптирген Эсенгул. Негизичи. Эми Эсенгул жана Ер Садыр деп атпайбызбы? Ер Садыр эми буну саяк деп жүрөт, самом деле бул солто болуш керек. Жок, Арзыматтын Садыры ал саяк. Саякпы? Жок, Арзыматтын Садыры. Мен саяк деп эле билем, тиги Белек Султаноев да саяктапты. Ер Садырды тиги казактар өлтүргөндө ошо главный командующий болжол ошол Эсенгул болсо керек. Эсенгулга айткыла. Эсенгул менин колумду колсун деп. Жайылды, Атакени, тиги жанагы талаштык ким эле? Атаке менен Бердике. Бердике. Аларды айтпай ошо Эсенгулду айткан экен. Эми Эсенгул жөнүндө бир дагы айтып турган сөз жанагы Болот би Таалеки таркылдакталганда, сабчысынчысын айтуусу боюнча Эсенгул төрөлөт, анан эл көчүп калганда Таалеке таркылдак Эсенгулдун 3-4-чү эл болуп калат. Анын мурунку аялдары бар да. Эл көчкөн кезде тиги Эсенгул эркектер менен кетет, анан тиги Эсенгулдун улуу аялдары Таалекеге асуу ат мингискиле деп айтып, анан кийин баласын колуна бергиле, асуу ат менен эметсин деп. Анан кийин баягы баланы атка мингизип, ат секирип турат. Анан тиги дагы өзү Таалеке таркылдак кыйын аял болсо керек.
Анан Эсенгулду ала койгондо бешик деген, бешигин ала койгондо ат жөнөйт. Ала чөлө жөнөйт. Анан кийин баягы элеке акырын баягы ошол каты кетип бараткандан аттан жыгылып бала өлбөсүн деп баланы таштап коет экен. Анан кийин жүрүп отуруп көчтү кууп жетет ат ошо жака барганда эле. Анан Эсенгул сурайт экен, ой бала кайда деп. Бала ушундай болду. Мамит аялдарың мамытып мага бергенде азат бериптир. Бала журтта калды деп. Кокуйда эле анан тиги элди жигиттердин баарын чаптырат экен, баргыла деп. Барса bir arka remiz batıptır deydi. Anan alp belişekti. Oşondan atın esen kaldı deptir, esen kul koygan eken. Ja, Bolot naya tanıdı. Ne, Bolot? Bolot'tun el, Bolot'tun el. Baykan başına canlı olmadı. Men canlıydım. Yok, Esenkul'un ayalı dep koymuş Baykan. Ha, çok. Bir çekti, mınday da Esenkul'dun emgegin abdan zor. Ona şu Esenkul'dan törölgön, baldarını aytsanız, Niyazbek, kanday işler? Niyazbek'ten Orman. Uşularda Niyazbek'ten Esenkul'dan Niyazbek'te oladı. Niyazbek'ten Orman'dan Niyazbek'te 8 balası. Anan Orman janakı buğlardan ölgönde Arslanbek Buylaşoğlu'nlar var. Giyiz bolsa javılar, cıgaç bolsa çavılar. Esenkul'dan el orman eline aydan tabılar dep. Esenkul'dan ormanı dep gelgende Niyazbek'ten ormanı da öyle Esenkul'dan attı. Ben Esenkul'dan ne öğresi de. Anan emi orman jönünde söz abdan köp. Men bul jönünde janakı Kırgızistan degen, Kırgızistar degen 10 tomluk kitap bolbodu. Oşonda orman jönünde yazdım ele çıkıp tur oşol kitapta jüret. Ormandın emi köp mıktılık jağı var. Emi Bağıl Kenensar'ını talkalaganda kişini keçirek kelgen. Munusu da çın. Главный болып тиги жан караштагы жантайдагы хан болуп калгандан сөзүн угуп турган. Бирок кимди жеңгенде Kenensar'ını жеңгенде көбүнчө роль жантайдыкы. Жантайдыкы. Себеби Эсенбектен да Kenensar'ını дагы, Норузбайды дагы, анан жиени жана Эржан Батыр деген бар. Эржанды дагы бу жантайдын колу. Tınay dep koyat, emi jalan ele tınay emes, anın içinde jan Tokonun baldarı bolgan, Jantaydın baldarı bolgan. İşi kılıp çüydün sarbağışı, alıp çüydüklerdi töre geldi, şu yerde olgan, Adıl Batır'dı şu yerde olgan. Bırak Can Kıraş'ın kolu olgan, Adıl'dın kolu olgan, töre geldi'nin kolu olgan, Jantaydın kolu olgan. Bırak onu Oruzbay'dı dağı, Erjan'dı dağı, Kenensar'ında kolga düşürgen Jantaydın. Çeçeylerde duruyor. Çeçe emez, emne Soğanbek, Ormanbek degenler var. Annem bilbegen sancıratçılar aytıp duruyor, oşul Taşlanbek'tin baldarı dep. O yerde kız ayıptan sırasam da Manap'ın tıkımı da. Oşol janakı öldürgen yerinde kızık. Ayaldar degen ayaldar çoğulup Noruzbay'dı öldürgen atқанда Noruzbay'dı Belek'tin жазғанын оқығандырсыз 20-22'deki Ақ Жумал келген кişi дайым соғышқа найзаны бір қолмен арнап сайған деп балбан жігіт екен. Анан кейін адагенде Ержанды қолға түсіргенде ой қырғыздар Ержан деген қазақтың батыршыл жақшылап күтіп алғылар. Ары баргандан өзүн кармап түшүргөндө. Анан аялдар баягы бычагын алып кетменин алып, айрысын алып өлтүрөр болгондо Норузбай айткан экен. Осы кыргызда мен өлтүргөн эркек жокпу деп. Туура. Эркек жокпу деп. Анан ошондо намыстанып, нахтада билчилем мен. Онан эркектер барып өлтүргөн экен да. Анан кеп орман жөнүндө болот да. Анан Orman han bolgan. Han bolganda da Kırgız'ın tündüğüne büt han bolgan. Oşol 17-18 yılımda ormanın dengeylindeki darajaga Kırgız'ın bir manavda jetken emes. Anday handıkka jetken emes. Ormanın handığı çüygö, kölgö, narınga, zırkı narın, talaska, getmen tögö, toğusturaga taragan. Tüstügö çeyin jetken emes. Kokon handığı
аға парнамачы деген нам берген. Ооба. Бирок Кокон хандыгына баш ийген эмес. Баш ийген эмес. Ал жерде Байсерке деген өзүнүн эмеси болгон, атайын кишиси болгон, представитель азыркысы жанагы посолго, ошол Байсерке болгон. Анан орманды чакырганда барган эмес. Менин менен ошол хан, ошол хан Мадалы хан болсо керек ал убакта, андан кийин Кудаяр хан болуп калды. Бул ошол Кокондукту кыпчактар деп койчу. Кыпчактар менен тең ата сүйлөшсө, мени бир элдин ханы катарында көрсө, өзүнө тең көрсө барамын. Болбосо сүйлөшө албаймын да, анан ошол Байсерке кээ бир убакта сазаны. Жана мендеке саза деген бар. Айтбайдын Ошону жиберип турчу экен. Атабек. Анан кийин Ормон Атабай. Анан Ормон бул өзү калыстык менен башкарганда мамлекеттин сөлекөтүн түзүүгө аракет кылган. Бул вооруженный сила, мына куралдуу күчтүү төрөгелдиги башкарткандагы анын 2 орун басары кылган. Саяк жанакы Кетирекейдин Алыбегин, анан Субандын уулу Адыл Батырды. Сот болгон. Сотту бул өзү толерантный адам экен. Медербек деген жетигенди сот кылган. Анан кийин таможный эметип, тетиги Торгартка, Беделге, Каркырага таможный койдурган. Соодагерлерден Ормон. Анан кийин өзүнүн жанагы эмеси болгон. Наказание. Ууру кылгандарга момунча штраф, тиги будабанын баарын эл билер. Эр өлтүргөнгө өлүм. Анан калгандарында момунча жылкы деп анан жылкы менен эметкен да. Экинчи жагы бул көп жерде шуну Тынчбек сага да айтып коеюн. Бул Кокондун чебин Курткадагы Барскондогу бустурган бул Ормон хан. Муну Тайлак Батыр атан Тайлар дейт. Алар каршы чыгып согушкан. Бирок өздөрү ошол Курткадан өлгөн экөөдөн. Экөөдөн Курткадан өлгөн. А Куртканы Ормон Алыбекке, Кетирекейдин Алыбегине ада саяк. Ошол Алыбекке талкалатып, ошо жердеги Кокондун эмесин чебин бүт талкалап, курал жабдыгын баарын алып келип Ормонго берген. Ал эми Барскондогу чебин Адыл Батырга талкалаткан. Адыл Батыр анан Кыдык Намазбек деген болгон. Ошол экөө барып талкалаган. Ормондун жанагы эмелери бар. Ормон кичине действительно мыкты киши болгон. Но казактар менен согушта ушу Сарбагыштын бир баатыр эске алынбай жүрөт. Бул Калпак Баатыр. Калпак биз эми Төрөгелдин айтып атабыз, Адылды айтып атабыз, Балбайды айтып атабыз. Бул Калпак кимдин баласы? Калпак кимден чыгат? Калпак Кубат уулу. Сатыбалдын тукумдарынан Кубат уулу. Жок. Бул Калпак Баатыр менче бул Жөө Басардын Таштанбек бар эмеспи? Балбады де. Ошондо анан баягы Таштанбектен Станбек, Ыйбак, Балбак деп төрөлдү. Ошо Жөө Басар. Ошо Жөө Басар. Ошо Станбектен Калпак Жунус тиги Калпак Жунус деп балдар төрөлөт. Ошо Калпакты айтып атасыз да сиз. Калпак бар. Бул Станбектин баласы. Жанагы Жол Басар беле ким эле? Жөө Басар. Жөө Басар деди алке неме? Атаке. Атаке берет да. Жөө Басар эмес, Таштанбекти берет. Карабектин иниси Таштанбекти берет. А Таштанбекти бергенден кийин анан тиги боюнда болуп жана Станбек төрөлүп атпай, анан Таштанбекке аты окшош болсун деп Станбек коюп атат. Анан Ыйбак, Балбак деп бала төрөлүп атат. Анан ошол жанагы Станбектен Калпак Жунус, Боронбай тиги деп төрөнгөн балдар бар да, жанагы Калпактан жанагы эле Бука, Жаңгазы деп жүрбөйбү? Билесизби? Ошо Калпак жөнүндө айтып атасыз. Эми ошо Баатыр Калпак. Эми ошо Калпак жөнүндө мен муну эстеп калганым, көп эле баатырлар ушу Калпак Баатыр жөнүндө сөз жок да. Мергенчи болгондон кийин. Мергенчиле болгон эми мунун баатырлыгы ошол жерде өзүнүн айылын, бала бакырасын баарын көчүрүп жиберип, таластык бир досу бар экен, атын унутуп. Каратай. Каратай экөө калып турганын ошол жерде атышып казактын кырган. Анан эң аягында Шуру менен аткан? Ооба, мылтыгынын эчтекеси жок болуп калып, анан шуру менен аткандан казактар ва шуруну көрүп, огутуп өнгөн экен. Эмендеп тургандан келип, эми бул баатырды
Keskilip öldürmene geldi. Öldürdü. Bayka, ana jana bizdin Jantayдын üç börüsü dep koyup emespi? Karaçoluk, Maytık, Jayçыбек. Oşolor uşul soğuşka katышканбы? Neme ayıp Jayçыбек katışkan Jayçыбek bulu. Jayçыбek dedi Ataken'in oğlunda katışkan Jayçыбek batı. Bu Karaçoluk itibası, koy itibasının ballarını aytı da sana? Karaçoluk. Karaçoluk Ayıkön. Yok, Ayıkön. Boktubaydı. Yok doğru. İtibastın. İtibas. İtibastan oşol öz ata Ajıbek eken. Ya. Anan keyin Acıbek atası özüne. Ajıbek eken anan nemede Bir sayışta. Uzunağaç'ta. Uzunağaç'ta Ersayış kaval, bunu Ersayış negisi Türk'törden çıkan eken de Türk'tün oyun eken. Anan keyin yana Ritsarski turnirde Avrupa'da kalgan eken. Ayda Juvan'ın altında da sayış bulur. Ersayış bayağı çok memelerde yerler sayış çıkıyor da. Anan Belek'tin cazbusu boyunca Karaçoluk Ajbek. 18'inde 36'sına keyin Ersayış'ta. Günüge 2 yıl Ersayış'a çıkkan olgan eken. Anan oşal Uzunağaç'ta tege Kazaktın emesin sahip düşürgönden keyin atın vermek kılınbasa tege sahip düşürgönün şu vaktır atını alıp ketip çıkkan da. Bu özü primiydi. Значит, Jane değil, Erece. atı erece. Atı karmatmaya geçse hele çok. Anan keyin oşal Kazaktın atını alıp gelse kuyruğu çoluk karat eken. Anan keyin Ajbek oşal Karaçoluk'tu minu atqa düşkende. Ananla bayağı kayın Jane durgende. Kazaklar oypırım Karaçoluk çıktı koyup Kırgızlar Karaçoluk çıktı dep ananı Karaçoluk dedi. Oşo itibas, koy itibas degen şu Karaçoluk degen Karajer kaçsa da Karaçoluk kaçpaydı dep soğuşkan şu jeyde. O İtibas'ın balası. İtibas Kudaymende'nin balası. Kuday baktı. Kuday bak. Kuday baktı. Al bolsa Boktubay'dın balası boş koyuyor. Kuday baktı. Boktubay'dın balası. Boktubay Ayıkön'ün balası. Yani oşa Boktubay janar kutuken taap gelet. Sen Jantay'ı жақсы bilirsin de. Kutuket tukum degen oşo da. Kutuket degen oşa bizim tegirmende. Yaxşı. Emi sizler mına ormanda aytып ötüңүздөр. Biz bayağı jana biraz Jantay'dan ötüp kettik. Jana Jantay'dan toktop koyalım sizi. Tigi Jantay'da aytып tigi öz tokuman. Bu Jantay'dı bayağı Sovet doğrunda böyle tap katarı karaldı da. Hem siz aytsanız negisiz Jantay özü akılman kişi olup el başkırgan kişi eкен da. El başkırgan. Emi Şunu aytsanız. Jantay birinciden tüyünden beri Aksiyöktün tokumu. Janarkı Dvaryanstvo degen Aksiyök degen manattan tartıp bunlar birlikte gelgende. Ondan keyin Akmeyörgö, Şıltap Canan'ın Akmeyör'de mesela 53 yaşlı olmuş. 53 yaşlı degen yaşlı geçti. Akmeyör'den janarkı kimle Kudayı. Muaytpas. Muaytpas dürürgön. Muaytpas'ın baldarıcan Sovyet ilişkileri dürür. Ondan Jantay'dan ondan atağı çıkan Şabdan. To'g'ri. Şabdan özü. Benim Şabdan'da kadar interesli jakları var. Kişine Kırgızlar, bizde misal başlar kişine Apırtıvan'ı veya Vayamet Var, andayı var. Andayı var, bırak Şabdan barıp jana düştükler kişine jaman görüp atkanı Skopjev'in armiyasının sastavında 30 yigitmenen barıp karşı güreşip ona pul atkan degende karmak vergen Şabdan. Aldan Kalpakovski'nin Şabdan'ın autobiyografiyasında yazılar. Pul atkan kaçıp duvaldan. Allah'ım duval büyük emes be. Duvaldan düşkende bayak artından var. Bastı der. Anan giyinden Kalın Bektatkan'ın oğlu Abdülday. Abdülday Bektatkan'ı kaçırgan oşol. Bayak soğuşka barganda. Şu kaçırdı. Orsun askerleri gelgen Şabdan'da Afganistan'a kaçtı. Orsun askerlerinin sastavında olmanda. Biroq Kurmanjan'dı kutkargan. Kurmanjan Orsun koluna düşüp olganda Şabdan özün zaложник kılıp turup kutkargan. Abdüldayk'ın katı var eken, egerde bizden Oşko Şabdan'dı öme olsa, han kılsa, men bek kılsa, men hayırlan. Öz elime. Anan Şabdan'dı cesaretti. To'g'ri. Emi Aksana bir şeyden benim için Jantay'da aytып атам. Bayağı Sovet doğrunda bunu tap katarı gösterdi, belki jaman gösterdi. Çındığında Akmeyör'ün tukumlarında
үй бүлөсүн алып келип жерден бакты, мончакты түтүн саяктап келип бакты. Ой. Бул Жантайдын, бул жаңгарашты билесиз, Шабдан, бул жаңгараштын Кудасы. Куда? Шабдан. Қан кудасы. Жок, Шабдан дейм. Жаңгараштын күйөө баласы болот. Биолог бақты білдіресің. Ошо Жантай бир күнү айтып атпайбы, жанагы адилеттүү күнү айтып атам да, Жантай бир күнү жаңгарашка чабарман жөнөтөт дейт. Чабарман жөнөтүп, бир иштер менен жөнөтөт дейт. Баягы сарбагышта, баягы шымаланып атты, баягы катуу ат менен барып, аттан түшсө, баягы жаңгараш деген баягы эшикти ачып коюп, төрүндө отурган экен да, жан баштап жатып алып, баягы талкан баягы каймак аралаштырып талкан Көлөп. талкан көлөп жеп аткан экен дейт. Анан салам айтып кирсе, ошо жаңгараш айтып атпайбы? Салам жигит, кандай, жакшысыңарбы? Эл жер аманбы? Эмне менен келдиң дейт. Анан айтат, ушинтип менен Жантайымды жиберди эле. Бул иш менен, жакшы. Сен сарбагыш талкан жейт белең дейт. Анан айтат, биз сарбагыш талкан жебейбиз дейт. Анан, бул жигит талкан жебейт турбайбы? Жигиттер, мал союңар. Анан мал сойдуруп, аябай тойгондон кийин айтат, жигит, тойдуңбу? Тойдум, рахмат сизге дейт. Тойсоң жигиттер алып чыгып сабагыла дейт. Анан аябай сабайт. Ачуусу келип калганда жаңгараш кызып келсе айтат, талкан жебейм деп айтат деп. Жини келгендер сабайт. Сабагандан кийин кайра келип, эмесе жаңгарашка мынтип айтып атат, жанагы өзү келген ишин жообун берет. Анан тиги шымаланып атты минип алып Жантайга бир айтып сени талкалатайын деп катуу барган экен. Катуу барып Жантайдын өргөсүнө кирсе, Жантай өң каратып унчукпай туруп айткан экен. Мен айткан ишти аткардымбы? Аткардым атып. Бетиңе эмне болгон? Силе бакырып ыйлап жиберет деп, ушинтип мени сабашты. Ошондо Жантай айткан экен. Ой акмак, чала болот сага. Жаңгараш жеген талканы сен жечең өлөт белең деген экен. Мына көрдүңүзбү? Акылдуулугун. Биз тап катар киши болсо, Жантай сарбагыштын жигитин, Жантайдын жигитин чаап салып жаңгараш деп чабышып калат. Мына ушул бир баатырлыгы да. Эми биз жанагы айтып атпайбызбы, Маматкул Дөөлөткул деп. Ошо Дөөлөткулдун да бир баалуулуктары бар. Ошо айтып берсең, Дөөлөткулдун балдарын, жанагы Алы, Надырбек, Карамурат, Бай деп атпайбызбы? Ошо Байдан. Эми байдын тукумунан калды бул. Олия калды деген эми кээ бир мындай жаңылыштыктар бар. Көп убактарда бул чечен калыбы менен Олия калыбы будай берип жүрдү. Көп бул чечен калыбылар жагы жок чечен адам болгон да. Муну кара жаак калыбы дешет. Кара жаак калыбы деп айтат, эми кара жаак Калмырза деген да. Ооба, билем, Калмырзадан төртөө бар. Анан кийин Бул Олия калыбы дейт. Олияда. Бул кара жаак калыбы. Кара жаак калыбы боорек эле биздин чүйдөгү тиги калыбы деген бул кубаттуу. Кубаттуу. Алыбегинин калыбы. Кубаттуу деп коет. Кубаттуу деп коет. Анан эми ошол Байдан жүрүп отурган алардын мыктысы ушулдан Дөөлөткулдан көп чыкты мыктылар. Тем более Кыргызстанды билген мындан жанакы Исакиев. Исакиев аты ким эле? Исакиев да ушу Байдын тукуму. Байдын тукуму. Ушу Байдын тукуму. Жанагы күн тууган Болот Шыгайдан эле жанагы Кенесарыдан Усубалиев чыгып атпайбы? Усубалиев ошол ким Исакиев көрдөн Байдын тукуму. Сиз азыр эмне искусствода чеберлендип атасызбы? Жок, эми сиз мындай айтсаңыз, жанагы ошол негизи эле сарбагыштын ичинен азыркы баягы эл ичине эмгек сиңген кайсы кишилер бар болгон? Эми Усубалиев бар, Акаев бар, Султан Ибраимович бар, мындай партиялык, мындай эмелерден, кызматкерлерден. Анан жана жаңылыштык Ибраимовдун аты ким эле? Султан Ибраимов. Жок, Султан эмес, бери жакта да. Тиги кимди? Ибраимов. Жумабек Ибраимов. Жумабек Ибраимов. Анан кийин Жоомарт Оторбаев. Жоомарт Оторбаев болуп калды. Анан азыркы министр иностранныктар Эрлан Абдулдаев. Эрлан Абдулдаев дагы ошол биздин Жантайда. Жакшы. Анан бул искусстводан көп да сарбагышта. Окумуштуулар андан көп. Туура. Эми убактыбыз дагы бүтүп калды. Бул колубуздан келишинче сарбагыш улусун, анын ичинде белгилүү адамдарды айтканга
аракет кылдык. Hareket kıldık. Жакшы kişiler аракет olsun. кылдык. Эми биз көпчүлүгүн айтпай калсак, урматтуу замандаштар, кечирип коесуздар, убакыттын аздыгы биринчиден, бул сарбагыш болобу, кайсы уруу болобу, 1 сааттын ичинде айтып болбойт. Конечно. Жаңыдан эле кызып, бети ысып, ичинен сызып отурган адамдардын убактысы бүтүп калды. Мына шартка байланыштуу. Эми сиздерге эмне деп айтмакчымын? Ушинтип келип, атайын келип, сарбагыштын буруусун айтып бергениңизге чоң рахмат. Ушу дайым эле эл арасында ушул баалуулуктарды таратып, жаштарды баягы жакшылыкка үндөп жүрө бериңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Эмесе биз урматтуу Эми замандаштар, bizde sağadagı çoğun rahmat Tınçlıkbek. Senin şu передачаларыңды мен көрүп жүрөм, жанакы Эха Манастан ентиштен көрсөтүп калат, дайым көрөмүн. Çoğun rahmat. эмесе урматтуу замандаштар, ушу менен Санжира программасын аяктадык. Көрүшкөнчө саламаттаңыздар.